Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Баарыңыздарга адаттагыдай салам. Бүгүнкү биздин чыгарылышта дүйнө жүзүндө эң эле ыйык зат болуп эсептелген эне жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ошондой эле ар бир эркек кишиге, эркек затына таандык болгон түгөй болуп эсептелген келинчек жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр билгендей, көп киши бул жашоодо чындыкты айтуудан бир аз болсо дагы этияттанат, эмнегедир тартынат, жалтанат. Эне жөнүндө, ошондой эле өзүнүн келинчеги жөнүндө, деги эле апа менен келинчектин ортосундагы көпүрө апага бала болуп эсептелет, келинчегине жолдош болуп эсептелген эркек кишинин эки багыттуу статуска ээ болгон жакын кишилерине кандай мамиле кылыш керек? Көп жерлерде эмнегедир бул маселелер толук кандуу ачылбай келет. Ар бир кишинин ата энеси көп жашасын, эч качан оорубасын, сиздин жакшылыктарыңызды чогуу көрсүн. Неберелеринин тойлорунда тойлоп, сый урматка бөлөнсүн деген тилектерди гана айткыбыз келет. Бирок эртеби кечпи ата энеден айрыла турган, ал кишилердин чын жашоого кете турчу убактысы дагы тилекке каршы келип жетет экен. Ата энеси жок калган учур дагы ар бир кишинин башына келбей койбойт экен. Ата эне бар, көзү тирүү кезинде үйлөнгөнгө чейин ар бир эркек киши көбүрөөк апасына жакыныраак болот. Жашоонун табияты ушундай. Атасы чеччү маселелерди дагы көбүн эсе апасы аркылуу атасына жеткирет. Туурабы? Бул чындык. Бирок ошол баласы эржетип, Кудайдын буйругу менен эртеби кечпи үйлөнөт. Ошол учурдан баштап баланын апага болгон мамилеси ошол бойдон калганы жок эмес. Бар, бирок өтө аз. 90% эркек бала үйлөнүп, өзүнчө жашоо баштагандан кийин мурдагыдай апасы менен жакын адам катары сүйлөшүүдөн алыстай баштайт. Эмне үчүн? Ал кишинин бара-бара күн өткөн сайын, жыл өткөн сайын келинчеги эмнегедир ага жакыныраактай туюлуп, апасынан мурдагыдай кеңеш сурабай эле келинчеги менен акылдашып, өзүнчө ичара чечим кабыл ала баштайт. Бул канчалык туура же болбосо туура эмес? Сөзсүз пикир калтырыңыз. Негизи кандай болуш керек? Ар бир кишинин өзүнүн көз карашы болот. Биздин көз караш боюнча Кудайга чексиз шүгүр. Бирок тилекке каршы учурда биздин апабыз жок. О дүйнө салып кеткенине бир канча жыл болду. Бирок мен бир нерсени унутпайм. Мен апама мурда кандай мамиле кылсам, үйлөнгөндөн кийин да ошол тактика менен, ошол ыкма менен жашоону улап келдик. Бул нерсеге менин жакындарым күбө. Бала апасына кандай мамиле кылыш керек, ошол эле учурда келинчегине кандай мамиле кылыш керек. Экөөнүн статусу же болбосо экөөнүн айырмасы эмнеде? Биринчиси, энеге бул дүйнөдө тең келчү эч качан зат болгон эмес и болбойт дагы. Демек, сый урматка биринчи кезекте эне татыктуу. Сен өзүңчө түтүн булатып, жашоо улап, үйлөнүп жашай баштаганың менен эч качан сен апаң менен мамилени мурдагыдай кеңешип жасаган
кадамдарыңды эч качан өзгөртпөшүң керек. Ошол эле учурда келинчегиңди деле эч качан четте сен ким элең деген мааниде калтырып койбой, ал киши дагы сый-урматка татый турган өзүнчө бир багыттары болот. Ал эми эне эч нерсеге алмаштыргыс эң бийик сый-урматка ээ экендигин эч качан унутпашыбыз керек. Көбүн эсе бул жашоодо көрүп эле келебиз. Үйлөнүп өзүнчө жашоо баштаган соң апасы менен мурдагыдай мамилесин уулай албай калат. Эмне үчүн? Келинчеги менен жакыныраак болуп, турмуштагы ар кандай шилтене турган кадамдарды келинчегинин жардамы менен же болбосо келинчеги менен кеңешип туруп, анан ишин жүргүзөт. Туура, келинчек менен да кеңешиш керек. Бирок эч качан унутпаш керек, эне артта калып калбаш керек. Келинчегиңе караганда ал кишиге биринчи угузуп жасай турган жакшылыктарыңды кабардар кылышың керек. Ал киши менен дагы мурдагыдай сөзсүз түрдө кеңешүүнү унутпаш керек. Эне эч качан баласын туура эмес жолго баштабайт. Ошол эле учурда туура эмес жасаган иштериң болчу болсо, ар бирибиз адашабыз. Сенин өзүңө айтат дагы, бирок башкалардан жашырат. Бул деген сенин чыныгы бул жашоодо эң жакын адамың экендигин тастыктайт. Дагы бир кызыктай жагдайлар болот. Өзүнүн апасына айта турган сөзүн келинчеги аркылуу жеткирген дагы учурлар болот. Бул таптакыр туура эмес стратегия. Тилекке каршы арабызда ушундай кишилер дагы жок эмес. Бул туура эмес кадам. Сен мурда өз апаң менен эң жакын адамың катары сүйлөшүп келгениңди эч качан унутпа бир тууган. Ал сенин эң жакын адамың бойдон өмүр бою кала берет. Эгер сиз өзүңүздүн келинчегиңиз менен өз апаңыздын мамилесин туруктуу болуусун кааласаңыз, бул сизден көз каранды. Көп учурларда албетте кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле салкыныраак болору баарыбызга белгилүү, бирок баардыгы эмес. Өз кызындай, өзүнүн апасындай жылуу мамиледе болгон кайнене менен келиндер дагы жок эмес. Мындай жылуу мамиледе болуп, бири-бирине сый-урматты бийик кармаганга бир гана эркектер бизден көз каранды болуп эсептелерин эч качан унутпаш керек. Ошондуктан, урматтуу мекендеш, аягына чейин ушул нерсени карманыңыз. Бул сиздин чыныгы мырзалык сапатыңыз болуп, эненин жүрөгүндө сакталып калат. Ошол эле учурда жараткандын дагы алдында сиздин абийириңиз бийик болот. Биздин айтайын дегенибиз, келинчек менен сөзсүз түрдө мамилени жылуу кармаш керек. Анткени бул сиздин өмүрлүк түбөлүк жарыңыз болорун унутпаңыз. Сый-урматка өзүнчө татыктуу инсан катары түбөлүк калат. Бирок эң биринчи кезекте сиздин апаңызга тең келчү бул ааламда зат жок экенин эч качан унутпаңыз.